Балдар, келгилейми бислер менен кеп өстүрүү сабагын өтөбүз. Алгач биз силер менен ыргыртап алсак, ырдын эмне жөнүндө болушун билүү үчүн сүрөттү карайлычы. Эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар ырыбыз? Ооба балдар, биздин ырыбыз мамалак жөнүндө. Кана анда мамалак жөнүндө ырыбызды ырдап коелук. Ырыбызды ырдап алдык, балдар. Келгилейми төмөндөгү сүрөткө көңүл бурайлычы. Бул эмне балдар? Гүл, гүл жаныбарга киреби, же өсүмдүккө киреби? Туура айтасыңар балдар. Гүл өсүмдүккө кирет. А булчу? Бул жерде эмнени байкап жатасыңар силер? Ооба балдар, бул жерде гүл жаңы отургузулгандан баштап гүлдөгөнгө чейинки баскычы көрсөтүлүптүр. Алгач биз топуракка гүлдү эгет экенбиз. Ал гүл тамыр алып, андан чоңоюп, андан кийин гүл ача баштайт экен. Балдар, ушул сүрөттөргө карап, бүгүн биз кандай тема өтөт экенбиз? Кана ким таап алат экен? Ооба балдар, бүгүн биз өсүмдүктөр жана кызыл китеп деген теманы өтөбүз. Силер бүгүн кызыл китеп тууралуу түшүнүк аласыңар, жоголуп бара жаткан жаныбарлар жана өсүмдүктөр менен таанышасыңар, табиятты сүйүүгө, коргоого тарбияланасыңар. Биз азыр өсүмдүктүн түзүлүшү жана өсүмдүктөр бизге эмне үчүн керек экенин билип алайлык. Бул кызыл менен белгиленип турган өсүмдүктүн гүлү. Бул бизге кооздук гана бербестен мөмө дагы бере алат экен, балдар. Андан кийин жашыл менен белгилеп койгонум бул өсүмдүктүн жалбырагы. Бул жалбырак бизге абаны берет. Ал эми бул жерде кара түс менен белгилеп койгонум бул өсүмдүктүн сабагы. Бул өсүмдүктүн төстүрүүсүнө жардам берет. Ошондой эле азыкты гүлгө жеткизип бере алат. Ал эми акыркы сары менен белгилегеним бул өсүмдүктүн тамыры. Тамыры аркылуу өсүмдүк өзүнө азык камсыз кылат, суу ичет. Ошол
алган суусу азыгы кара менен белгиленген сабагы аркылуу жалбырагына, андан соң гүлүнө жетип барат. Балдар, демек өсүмдүк канча бөлүктөн турат экен? Туура айтасыңар балдар. 4 бөлүктөн турат. Ал тамыры, сабагы, жалбырагы жана гүлү. Балдар, өсүмдүктөр эмне үчүн биздин жашообузда маанилүү экенин силер билесиңерби? Ооба балдар, алар бизге азык берет, аба берет. Дагы эмне кылат деп ойлойсуңар? Эмне үчүн маанилүү деп ойлойсуңар балдар дагы? Туура айтасыңар. Табиятка кооздук берип турат, Ал эми бул кичинекей гана өсүмдүк. Чоң өсүмдүктөр да болот, балдар. Мисалга, дарактар, алар чоң өсүмдүктөрдүн түрүнө кирет, Алардан биз эмне максатта колдонобуз? Туура айтасыңар. Отун кылабыз. Үй курганда колдонобуз, азаматтар. Ушул өсүмдүктүн түзүлүшүн жана өсүмдүктөр бизге эмнелерди берерин эсиңерден чыгарбагыла, Мен чоң өсүмдүктөр, дарактар десем, өсүмдүктөрдүн дагы чоңу болобу, дарагы болобу деп таң калып жатасыңарбы? Анда биз өсүмдүктөрдүн түрлөрүн дагы үйрөнүп алайлык, Ал үчүн төмөндөгү сүрөттөргө көңүл бурайлык. Бул эмнелер балдар? Туура айтасыңар. Бул жерде гүлдөр. Гүлдөргө бул жерде кызыл роза гүлү, ал эми сары лилия гүлү. Бул гүлдөр түркүмүнө кирет экен, Ал эми дарактарга кайың, арча, алма кирет экен. Биз арча менен алманы көп эле жерден көрүп жүрөбүз, Ал эми кайыңдычы? Силер билесиңерби? Кайыңдан биз колдонуп жүргөн кагаздар жасалаарын. Билбесеңер анда эсиңерге сактап алгыла, балдар. Жашылчалар, сабиз, бадырең, капуста, кызанак, жөгөрү. Булардын баары өсүмдүккө кирет экен, балдар. Ал эми жемиштер дагы өсүмдүккө кирет экен. Алма, өрүк, жүзүм, алча. Булар дагы өсүмдүктөрдүн түркүмүнө кирет экен. Балдар, силер жаныбарлар менен гүлдөрдү жакшы көрөсүңөрбү? Эмне үчүн аларды азайып кетет деп коркобуз биз? Эмне себептен өсүмдүктөр, жаныбарлар азайып кетет, балдар? Ооба, аларды биз атып, жолуп, жок кылган учурларда алар азайып кетет. Ушул азайып кетип жаткан жаныбарлар жана өсүмдүктөрдү биз атайын китепке киргизгенбиз. Ал кандай түстөгү китеп экен, балдар? Кызыл китеп экен, азаматтар. Кызыл китеп бул жоголуп бараткан жаныбарлар менен өсүмдүктөрдү сактап калуу үчүн жазылган атайын китеп. Кызыл деген сөз кооптуу дегенди билдирет. Бул китепке кирген нерселерди үзүүгө, атууга, талкалоого болбойт экен. Кызыл китепке кайсыл өсүмдүктөр кирерин бүгүн үйрөнөлүк дагы. Кызыл китепке кайсыл жаныбарлар кирерин кийинки сабакка калтырайлык. Анда эмесе төмөнкү сүрөттөргө көңүл бургула. Биринчиде турган
эмнеге окшоп жатат балдар? Туура айтасыңар. Бул арчага. Арчанын дагы бир нерче түрү болот экен. Бул кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчүсү болуп эсептелинип, анын аты Семеновдун птихасы деп аталат экен. Ал бул тоонун башында эмне өсүп алган деп экинчи сүрөттү таң калуу менен карап жатасыңарбы? Бул жерде бул алма экен. Бул жерде алма өсүп турат экен. Бул алманын аты сервс алма дарагы деп айтылат экен. Бул дагы өзүнүн сейрек кездешүүчүлүгү менен кызыл китепке кирген экен. Демек, буну дагы сындырып, бутактарын иштеткенге болбойт экен, балдар. Кийинки сүрөт дагы аябай сонун гүлдөптүр, Гүлү кандай түстө экен, балдар? Кызгылт түстө, Бул эмне деп ойлойсуңар, балдар? Бул алма дарагы экен. Алманын дагы ушундай ачык түстө гүлдөгөнүн көргөнсүңөрбү? Жок, биз тарапта гүлдөгөн алмалардын баары эле ак, агыш түстөгү гүлдөр менен гүлдөйт, Бул дагы өзгөчө гүлдөгөн үчүн, сейрек кездешкени үчүн кызыл китепке кирген экен. Азыр биз кызыл китепке кирген бир нече дарактардын түрлөрү менен таанышып алдык. Эми өсүмдүктүн, гүлдөрдүн түрү менен таанышайлык. Бул биринчиде турган гүл өзгөчө гүл экен, карагыла. Таштын үстүнө топурагы жок жерге эле гүлдөп алыптыр. Ошонусу менен баалуу болуп, кызыл китепке кирген экен. Бунун аты Советкин поповники деп аталат экен. Ал экинчиде турган биз баарыбыз билген Айгүл гүлү. Айгүл гүлү Баткен областында жайгашкан, Ушул жактан тоонун үстүндө гүлдөп, гүл ачат экен. Айгүл гүлү дагы кызыл китепке киргендиктен аны чулуп алууга болбойт. Ал эми биздин үчүнчү сүрөт. Бул лилия гүлү. Лилия гүлү дагы кызыл китепке кирген экен, балдар. Балдар, кызыл китеп деген эмне экен? Эмне себептен кызыл китепке кирген жаныбарларга тийбеш керек экен, балдар? Кызыл деген сөз бизде эмнени билдирди? Биз табиятты кантип сактайбыз, балдар? Ушундай кооз жаратылышка ээ болуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Туура айтасыңар, балдар. Биз жоголуп кетип аткан өсүмдүктөргө тийбешибиз керек. Аларды жулуп, ыргытпашыбыз керек экен, сындырбашыбыз керек экен. Ал эми жаныбарларды дагы коргоп, аларга аяр мамиле жасашыбыз керек экен. Балдар, силерге тапшырма үйдөн агаңарга, иниңерге кызыл китепке кирген өсүмдүктөр жана жаныбарлар бар экенин, алардын ичинде кайсыл өсүмдүктөр кызыл китепке киргенин айтып, силер дагы табиятты сүйүүгө, аны кантип сулуу, кооз кылуу керек экендигин үйрөткүлө. Саламатта калгыла, балдар.